Номер 20 Ажек атындагы жалпы орто мектебинин курулушу 2020 жылы башталган. Учурда имараттын чатырын жабуу иштери жүрүп жатат. Жалпы жонунан курулуштун 70% аяктап калган. 2 кабаттуу имарат 225 орунга чакталган. Республикалык бюджеттен каржыланып, сметалык баасы 87 миллион 274 миң сомду түзөт. Ушул мектептин курулушун быйылкы 23 жылдын 1 декабрына бүткөрүү боюнча каралган. Сметалык проектисинде 2024 жылы мектеп пайдаланууга берилсин деген сунуш болгон. Мектеп бүтөр алдында турат. Кудай буйруса ушул мектепке жаңы окуу жылынан кирип, жаңы окуу жылынан иш баштайбыз деп турабыз. Эски мектеп 1959 жылы курулган. Дубалынан жаракка кетип, окуучулардын өмүрүнө коркунуч жаралган. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан бир эмес 2 жолу жараксыз деген бүтүм чыгарылган. Имараттын тартыштыгынан улам учурда окуучулар маданият үйүндө да билим алышууда. Окуучунун саны жылдан жылга өсүп 610 окуучу бар. Биздин өзүбүздүн окуп жаткан эски корпус 274 окуучуга ылайыкталып, бир корпус авариялык абалда болуп, азыркы күндө ушул Муктар Нурмаматовичтин демилгеси менен айылдагы маданият үйүндө жарым окуп атат. Ошол маданият үйүндө 6 класс комплект окуп атат, калганы өзүбүздүн пайдаланууга жарактуу деген корпустарында окуп атабыз. Ажек айылында 3000ге чукул калк жашайт. Элдин саны көбөйгөндүктөн жаңы мектеп салуу боюнча жергиликтүү тургундар курултайда да маселе көтөрүп, элдин тилеге ишке ашкан. Ажек айылында мектептерибиз түшүп атат. Мен былтыр ушу курултайга өкмөттүн атынан делегат болуп келгем. Ошондо көп көйгөйлөрдү айттык эле. Кудай буйруса, Аллага шүгүр, мына алдынан мектебибиз бүтүп атат. 1 май айыл аймагында 8 мектеп бар болсо, анын 3-ü авариялык абалда болчу. Быйыл алардын баары жаңы салынууда. Учурда курулуш иштери кызуу жүрүүдө. 2 мектепти жыл аягына чейин пайдаланууга берүү пландалган. Диана Райымжанова, Бекмамат Алишер уулу, Алабука району.